Эми атаңыз өтүп кеткен болсо, убагында жакшы кызмат кыла албай калдыңыз, ыраазычылыгын ала албай калдыңыз. Азыр өкүнүп атасыз. Азыр 5 вакыт намаздан кийин ата-энеңизге дуа кылыңыз. Өзгөчө ошо өтүп кеткен атаңызга дуа кылыңыз. Не деп? Роббирхамхума кама роббаяни сагира деп. Тafsirlerde келет. Айтылат. Ким ушу дуаны 5 вакыт намаздан кийин ата-энесине кылып жүрсө, Кудай кааласа Алла Таалам ата-энесине разы кылып, бул бала ата-энесине разы кылгандардын катарына кирип калат деген да. Өз убагында бекапар болуп, кош көңүл болуп, маани бербей, ата-энени кадырлабай алар өтүп кеткен болсо, хотя бы эми өзү өлгөнгө чейин мына иштерди кылсын деп атат да. Бул бир. Экинчиси, апаңыз менен бир туугандарыңыз менен жакшы мамиледе болуңуз сиз.